Кадамжай районунун тургундары өлкөдө COVID-19 пандемиясы жайылган убакыттан тарта вирус менен аяосуз күрөшүп жаткан кызыл зонадагы ак халатчандардын ден соолугуна кам көрүп, аларды малина кыямдары менен камсыздап турууну колго алышкан. Алгач Кадамжайдагы ооруканага, андан кийин Ош шаарындагы дарыгерлерге жарым тоннадан ашык малина кыямын жөнөтүшкөн. Демилгечилер муну менен гана чектелбестен жардам кербенин Борбор калаага да узатышты. Тагыраагы Бишкек шаарындагы медицина кызматкерлери үчүн 700 килограммдан ашык малина кыямын тапшырышты. Кадамжай жардам штабынын өкүлү Айтмат Азамжан уулунун айтымында, азыркыдай кыйын кырдаалда ар бир атуул колдон келген жардамын аябастыгы керек.